Белгилүү маданий ишмерлердин, өнөрпөздөр менен адабиятчылардын, манасчылар баш болгон ар тараптуу талант ээлеринин катышуусунда Этностан маданий борбору менен чет тилдерин окутуп үйрөтүүчү Билгистан билим борборунун ачылышы болуп өттү. Ансыда Кыргызстаным бар болсун, кыйырдан бизди чакырган, менин ордолуу калкым аманба, алыстан келген бордошум ушундай борборуна батырган. Аталган эки борбордун биринде кыргыз, кытай, түрк, англис, орус, корей, жапон, немис тилдерин үйрөтсө, бири этникалык кыргыздардын маданиятын, кол өнөрчүлүгүн даңазалоо максатын көздөйт. Комуз, кыяк сыяктуу аспаптардын түрүн өздөштүрүү, кеп маданияты, тез окуу жана башка багыттагы өнөрдүн түрүн үйрөнүүчүлөрдүн аракетин ишке ашырууда атайын адистер иш алып барышат. Билгистан билим берүү борбору коомчулукка илмий агартуу багытына кызмат көрсөтүү менен биргеликте өзүбүздүн чөйрөбүздөгү билимдүү жаштарга бир кызмат, мындайча айтканда жумуш мүмкүнчүлүгүн түзүп берүү. Ошол эле учурда эми жанагы Этностан маданий борбор өзүнө баштаганда эле мындай киреше бере албайт, өзүн өзү камдап кетүүсү кыйын. Ошол себептүү Билгистан билим берүү борборунан курстарынан түшкөн каражат менен Этностандын ишмердүүлүгүн улантууга, токтоп калбоосуна бир мындай бир сүйөп демерчилик кылып туруу үчүн аны түзгөнбүз. Башка билим берүү борборлорунан айырмаланып турган өзгөчөлүк методикасында көп нерсени аз убакыттын ичинде ныкталган программа менен ыкчамдап бергенге аракет кылып атабыз. Борборду негиздөөчүлөрдүн бири Кытайдагы Кызыл Суу автономдуу облусунан Кыргызстанга билим алуу үчүн келген Каныбек Толкун уулунун айтымында кабыл алуу жаш өзгөчөлүгүнө карап чектелбейт. 7 жаштан баштап келсе болот. Борбордун максаты улуттук маданиятты жандандыруу, кыргыз улуттук маданиятын жандандыруу. Анан жандандыруунун кантип, кандай ыкма менен болот дегенде, этникалык кыргыздарда сакталып калган маданий мурастарды изилдеп жайылтуу менен, анан этникалык кыргыздар жашаган өлкөлөр менен маданий достук көпүрөсүн куруу менен жандандырууну максат кылып атабыз. Ошол себептүү биздин маданий борбордун алкагында ичинде бир чакан бөлүмчөлөр бар. Мисалы, кытайлык кыргыздардын бөлүмчөсү, тажикстандык кыргыздардын бөлүмчөсү, өзбекстандык кыргыздардын бөлүмчөсү, Түркия кыргыздардын бөлүмчөсү деп ушундай бир этникалык кыргыздар жашаган дүйнөнүн ар кайсы жериндеги кыргыздардын кадимтен тарыхый мекен кылып жашап келген өлкөлөр менен бир маданий достук көпүрөсүн куруу үчүн бөлүмчөлөрдү ачканбыз. Кыргызстанды борбор кылган негизде. Учурда Этностан борборунда иш кызуу жүрүүдө. Кытайлык кыргыздарда сакталып калган калпактардын үлгүлөрүн алып келишкен. Жакынкы күндөрдө ошол үлгүдөгү калпактарды элге сунуштап, кубанта турган саамалык ишке ашуу алдында турат. Чыгармаларынан, мисалы Манас эпосу баштаган, андан сырткары Кыргызстанда мындай бир оозго алына элек, кол менен аракет баштала элек өлөң деген бир маданият бар, ыр түрүнө кирген. Ошол маданиятты дагы бул жака тааныштырып жайылталы деп атабыз. Андан сырткары кытайлык кыргыздарда жашап өткөн улуу чыгармачыл инсандардын өмүр тарыхын, алардын эмгегин бул жактын бир кыргыз улуттук тарыхый казынасына кошуп калалы деген аракетти дагы жасап жатабыз. Ошол эле учурда тигил жактагы кыргыздардагы элдик чыгармаларды, ыр түрүндөгү, кара сөз түрүндөгү чыгармаларды дагы бул жакка которуп, ыңгайлаштырып, аны дагы кыргыз маданиятынын казынасына ыйгарып калганга аракет кылып атабыз. Жата билмей кабанып, акырый бир күн элебиз, андан көрүң аттанып, ата журтка баралы.